Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 29 декабрь жума. Учурда биз Элмира эженин үйүнө келдик. Бул эжебиз дагы бардыгы ушул биздин мигранттар сыяктуу эле келип, ушул Москвада өзүнүн кызматын кылып, тиричилигин кылып жүргөн жерден кокустап, ушул ишке бараткан жерден кокусунан эле КамАЗ көрбөстөн депселеп кеткен экен. Азыр учурда буту жок жаткан учуру. Өзүңүздөр билесиздер, бөтөн жерде негизи эле больницада жаткан ар бир күнүбүзгө төлөйбүз, ар бир кылган кыймылга бул жерде акча деп сурай беришет. Ошол нерседен кыйналып азыр болгон тууган уруктан чыккан каражатка кошуп дагы кыргыз элден дагы колдон келишинче жардам сурайын, сиздер да жардам бериңиздер деп чакырган экен. Окуя боюнча эже өзүңүз айта кетсеңиз, кандай болду де, эмне болду эле? Мен Кенжебай Элмирамын. Октябрдын 14-ндө мен жумушка баратканымда тиги заправкадан өтүп барсам, ошо аркаман фура КамАЗда келип туруп капелеттен сүзүп кетти. Ушундай кырсыкка учурап калдым, КамАЗдын астына калып кеттим. Бир бутуман ажырап калдым ошентип. Анан кийин биринчи жардам бекер болгону менен мен тигода ойлогом. Анан кийин экинчи жолу операция болдум. Ушу азыр уштапта 3-чү операция болгону турам. Ушу сөөктү кесет экен, только частный гана жасайт экен хирургдар. Мен азыр ошого барып жатканга мен эч качан эмем шартым туура келбей атат больницага. Болгону черезден барып перевязкага барып атам. Муну азыр деген ошо бутту тигиш үчүн жасаш үчүн көп акча керек экен, акча каражаты керек экен. Муну дагы 2-3 айдан кийин баягы суулары кургагандан кийин тигет экен. Ага чейин канча деген эме менен эптеп тууган уругумдун берген акчасы менен жашап келатам. Анан кийин оор жакын арада боло турган операциям өтө оор боло турган болду. Кайрадан сөөктү кесмей болуп атышат. Ошо акча каражат жагынан аябай кыйналып калдым. Анан кайрымдуу элимен кичине 5-10 сом болсо дагы жардам сурайт элем. Кайрылып коюңуздар. Туугандар, мына учурда көрүп турасыздар. Жок болуп калды эчтекеге. Элмира эженин абалын көрүп турасыздар. Бул негизи азыр мына бир бутуну уже кесиптир. Экинчи бутунда эми дагы операция болот экен, 3-чү жолу. 3-чү жолу операция болот азыр. Өтө чоң каражат керек экен туугандар. Андыктан колдон келген жардамыңыздарды берип, колдон келишинче каражат кетет деп ойлогон эмес болчумун. Колдон келишинче жардам берип коюңуздарды суранабыз туугандар. Эми бөтөн жерде колдон келишинче бири-бирибизге поддержка кылып ушундай жакшылыкта, жамандыкта бирге болгонубуз жакшы. Андыктан азыр сиз карта номериңизди айта кетсеңиз, телефонго уланса 7977 502 7917. Ким деп чыгат? Кенжебай Элмира. Сбербанк. Сбербанкта. Демек мына номерлерди коюп да коебуз. Өз оозунан дагы уктуңуздар туугандар. Которгондо карап, ушул өзүнө түшө тургандай кылып карап которсоңуздар, сиздерден сураныч, колдон келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллахтын ыраазылыгы үчүн барыңыздарга рахмат астына. Ушунчалык болуп калган. Капелеттен болуп калдым. Деги эле өтөн жерде жүргөндө туугандар, баардыгыбызды ушундай бөөдө кырсыктан Аллахым өзү сактасын, дайыма айтып келебиз. Өзүңүздөр эhtiyat кылыңыздар. Өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Анан биз дагы азыр колдон келген жардамды беребиз. Картага азыр мен картага котором. Бул жакта миграция өкүлчүлүгүнөн дагы адамдар келген, алар дагы жалгыз боюмун, өзүм дагы бала чакам жок. Ыйлабаңыз эже, буйруса, Кудай кааласа чогултуп колдон келген жардамды беребиз. Биздин кыргыз элибиз дагы карап турбайт. Рахмат, Алла разы болсун. Жеңилиден берсин. Сизге дагы ден соолук берсин. Элмира эже эми плакат болуптур. Баары жакшы болот буйруса. Көп кыжаат болбоңуз. Кыргыз элибиз кайдыгер карабай буйруса жардамы тиет деп ойлойм.
ошо анан ыйман жолу фондунан азыраак балдар угуп кичине тыйын токтоп берди эле. Ошону өзүм алып келип тапшырганы келдим эле. Ошону алып коебуз. Азыраак болсо дагы алып коебуз дагы. Анан карта номерске дагы калган жигиттер которот буюрса. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Номериңизди бир кайталап коюңуз да, мен азыр 7977 77 502 502 7917. 7917. Сбербанк экен туугандар, Элмира Өскөнбаевна К деп чыгат экен. Эмнеге? Көрүндүбү? Ушул картага которсоңуздар болот. Биз дагы Москвардын атынан 5000, Мухиддиндин атынан 5000 кылып 10.000 рубль котордук. Эже. Жеңилиден берсин сизге дагы. Аллахым сизди дагы ошол жакшылык күндөрдө эми ар нерсенин жакшылыгы бар дейт. Кудайым буйруса, бунан бияга жакшы болот. Кыргыз элибиз дагы колдон келген жардамын берет дейбиз. Андыктан туугандар ошол номерге которо бересиздер. Анан ошол Мухиддин деген баягы эле биз айтып жүргөн чек арага каттаган балдардын атынан өздөрү которуп коюшту. Эгерде чек арага бара турган болсоңуздар, ошол номерлерин жазып коем, которо бересиздер. Барып келе бересиздер. Миграционканы дагы жаңыласаңыздар болот. Жолдо документке жардам берет. Чегини жөнөтпөй эле коюн, Элмира эже. 10.000 которуп койдум. Ана сизге мындай көрсөтүп коюн, эме болсун. Андыктан бөтөн жерде бардыгыбызды Аллахым өзү бөдө кырсыктан сактасын. Дайыма аман жүрүңүздөр туугандар. Сизге дагы жакшылыктар каалайбыз. Жакшы операциядан жакшы өтүп алыңыз, буйруса чогулуп калат Ооба, иншалла. жардам беребиз, кызат болбоңуз Элмира эже. Баары жакшы болот.